Бүгүн Кара Суу базарындагы соодагерлер нааразычылык билдирип чыгышты. Айтымдарында мындан 8 жыл мурун Кенже аттуу аялдан 80 адам контейнер сатып алышкан. Ошол учурда контейнер менен кошо жери да сатылганы айтылган. Бирок бир нече убакыттан кийин жеке ишкер аларды соода кылган жерден кууп чыккан. Мен 30 000 долларга сатып алганмын. 30 000 долларды мен үйүмө залогко коюп кредит алган болчумун. Мен алгандан кийин 2-3 айдан кийин уведомление келди. Контейнериңерди алып чыгып кеткиле деген. Анан үстүнө акча сураган экен. Мен өзүм кредит алган үчүн үстүнө акча кошуп бере алган жокмун. Мен контейнерим талаада калды. 30 000 долларлык контейнерим 1000 долларга да жараган жок. 3 баланын денеси мен. Ошондон бери мен 30 000 долларды ошо воздух эле төлөп кутулдум да өкмөткө. Соодагерлер алгач райондук сотко, андан кийин облуска, жада калса жогорку сотко да кайрылышкан. Бир сотто соодагерлер үстөмдүк кылса, экинчи сотто жеке ишкер жеңип чыккан. О жер өкмөттүн эле жер экен, Кенженин жери эмес экен, Кенженин атасынан калган жер эмес экен. Ол өкмөттүн жери экен. Ана мынандай документтери чыгып калбадыбы айлана, мынандай формальный, мынандай жалган документтери. 6 гектардан ашык жерде Жээнбекованын 100дөй контейнери бар. Мындан тышкары 10го жакын дарыканаларда ага карайт. Айтылган маселелер канчалык чындыкка жакын экенин билүү максатында Кенжекан Жээнбекова менен байланышууга аракет кылдык. Биз телефон чалганыбызда ал реанимацияда жатканын айтып, ден соолугуна байланыштуу интервью берүүдөн баш тартты. Ушинтип соттошуп жүргөндө Кенженин биз 7 соток жерин 17 соткка көбөйтүп алыптыр. Көбөйтүп алып, жасалма жол менен фотошоп аркылуу жерин көбөйтүп, мамлекеттин жерин захват кылып алып, биз ошол жерде иштеп жүргөн болуп калдык да, мындайча айтканда. Биздин акчалар бүт өзүнүн чөнтөгүнө түшүп жүргөн экен. Биз ушул документ аркылуу азыр кайрылып жатабыз. Ушу жасалма документти биздин ушул Ташиев өз көзөмөлүнө алып, карап, биздин маселебизди чечип берсе экен деп келдик. Ал эми Кара Суудагы Туратали базарынын администрациясы берген маалыматка караганда, архивдин документтеринде базардын жалпы аянты 5 гектар 20 чарчы метрди түзгөн. Учурда базардын мамлекетке караган бөлүгү 3 гектарга жакын. Базарларды жеке адамдардан мамлекетке кайтаруу иштери жүрүп жатат. Собственник болгондон кийин калгандай кылат экен да, каласа сатат экен, каласа айдап чыгат экен, каласа арендасын көтөрүп коет экен, ушундай жагдайлар болуп жатат. Негизи алардын алган жерлери незаконный, бул 85-жыл бери босатып берип, бул мамлекеттин жери да, бул өзү негизи келгенде. Ошонун негизинде биз аларды сотко бергенбиз. Сот жыйынтыгын күтүп жатабыз азыр. Кошумчалай кетсек, учурда Кара Суу базарында 30га жакын жеке ишкер сатуучуларга контейнерлерди ижарага берет. Жеке колго өтүп кеткен жерлерди мамлекетке кайтаруу иштери улантылат. Самара Аширбаева, Хилола Ашурова, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош.